Бүгүн биз диний кырдаал жөнүндө жана Кыргызстан аймагында тыюу салынган экстремисттик жана террордук уюмдардын ишмердүүлүгү жөнүндө бизге кандай коркунуч болуп атат, аларды кантип алдын алабыз? Ошолордун ичинен өзгөчө жаштардын радикалдашуусу. Өлкөдө тыюу салынган 19 экстремисттик жана террордук уюмдар каттоого алынган. Диний абалды көзөмөлдөө жана кыргыз коомчулугун экстремизмден алдын алуу үчүн атайын 3 багыттагы программа ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Ички иштер министрлигинин бөлүмү аймактарды кыдырып дин кызматкерлерине жана калктын калың катмарына терроризмдик маалыматтарды талдай билүүгө үйрөтүүдө. Doğandın ар бир районунун диний абалын анализдеп салттуу ислам түшүнүгү, дүйнөдөгү тыюу салынган террордук топтордун дин атын жабынып алган аракеттери түшүндүрүлүп жатат. Бүгүн калаанын ички иштер башкармалыгында тармактын терроризмге каршы күрөшүү кызматынын өкүлү Манас Аманбаев журналисттерге маалымат жыйын берди. Экстремизмге каршы күрөшүүдө бардык органдар жана мекемелер комплекстүү иш алып баруу зарылдыгын белгиледи. Хизбут Тахрир, Якин Инкар сыяктуу топтордун мамлекеттеги терс аракеттери маалымат жыйында ачыкталды. Соңку мезгилде коомчулукта радикалдашуу процессинде өсүш байкалганы тастыкталган. Азыр пайгамбар келип куткарбайт. Ал эволюцияда бар, артта калганда бар. Азыр анан ошо Кудай келип туруп анан куткарат. 18 октябрда мага иш козгоду эле МВДдан. Первомайскийден. Анан мен ошондо айткам, мага козгобогула. Мен ааламдан буйрулган адаммын. Аалам күчтөрү мени колдоп турат. Жакшы болбой калат бул бийликке дагы. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө анын материалдардын баардыгы чогултулуп, мурда Next TV'га постоянно чыгып жүрчү эле, азыр Next TV'га чыкпай деле калды. Эски чыгарган эмелерин соцсет аркылуу таратып атат азыр. Бирок бул кишинин материалдарын баарын чогултуруп экспертизага. Мисалы мен жеке өзүм эме чыгара албайм. Диний экспертиза деп коебуз, лингвистикалык экспертиза деп коебуз, ушунун баардыгы экспертизага берилген. Андан сырткары бүгүнкү күндө бир факт болуп атат, бирок бул кылмыш ишин аягына чейин чыккандан кийин анан сиздерге маалымат берсем жакшы болот. Именно теңирчилектерге байланыштуу. Себеби ошолордун бир эмесин мен выявление кылдык. Азыр ошонун үчүндө иштеп атам мен. Эгерде жыйынтыгы болгондо бул массак маалымат каражаттарынан чыгат деген ойдомун. Эмне үчүн? Себеби бүгүнкү күндө сиз айткандай ислам дини менен теңирчиликтин ортосунда кандайдыр бир касташуу ортого чыгып баштады да. Ал материалдардын баардыгы ошо экспертизага жөнөтүлгөн. Мен мына бул жакка келетканда именно ошол материалды чогултуп берилген. Акыркы 4-5 ай деп коеюн, ушу 4-5 айдын ичинде бүт ошо соцсеттеги булардын өзүнөн сиздер да кирип байкап калбаңыздар, Кыргыз казак исламсыз эл деген сайтты ачышкан булар. Ошол жерде бүт бардык ошол пропаганда жүргүзүлүп атат. Бардыгын эле ушу араб кылдар, бардыгы эле ушу исламдын баалуулуктарына, негизи эле мына кечеги окуяны көрдүңүздөр, жанагы пайгамбарыбыздын кылып койгон союп салды деген. Эртең күнү мен кооптонгонум ошол маселе болуп атат. Бир теңирчини барып ким союп салат? Бизде бар да радикалдар азыр ошондой. Бар туруп, эгерде бир эле эмес чыкты, мен буну катуу эскерттим аларга. Азандын үнү эшектин үнүнө барабар деген маалыматты коюп койгон да. Бул өтө мусулмандарга тие турган маселе да. Муну эгерде коомчулукка мындай жайып ачык чыгара турган болсо, Кудай сактасын, багы жөнөкөй мусулман дагы буга кыжыры келиши мүмкүн да. Ошондон үчүн мен аны экспертизага бердим. Буюрса жыйынтыгы чыкканда анын дагы жыйынтыгын айтабыз. Сыражидин Мухтаров деген, ошо сиздин эмеңизге айтып кетейин. Сыражидин Мухтаров деген жигит бар, Ош областынын Кара Суу районунун Кашкар кыштагы айылынан. Бүгүн мына ошо Кашкар кыштакта дагы жолугушабыз. Ошол кишинин, ошол баланын 1992 жылы туулган, Сирияга чыгып кеткен. Сирияга боюнча дагы биз билебиз, массалык маалымат каражаттарында деле айтылган болуш керек, бул 1000ге жакын жараныбыз чыгып кеткен деп айтып жүрөбүз. Мына ошо 1000ге жакын чыгып кеткен жарандын ичинен түштүк аймагынан 80% жаштарды ушул бала азгырып алып чыгып кеткен. Алып чыгып кеткенде ал келип алып кеткен эмес бул жака. Ошо соцсет аркылуу, социалдык тармактар аркылуу ошол жака чыгарып кеткен. Идеологиянын күчтүүлүгү менен, өзүнүн ишенимин ошол балдарды ишендирип алгандыгы менен. Бүгүнкү күндө ошо Сыражидин Мухтаров азыркы күндө дагы биз мына иш чараны өткөрүп атабызбы? Азанын кабары бар ошол жакта. Ал отуруп алып, эртең өзүнүн Facebook баракчасынан же жанагы Instagramдан же эмеден куду бизге окшоп чыгып алып, ал дагы маалымат берип атат. Эмне деп? Жихад кылыш керек. Халифатты куруш керек. Күфүр мамлекетте жашап атасыңар. Демократиясыз болгон мамлекет, демократияны жок кыла турган мамлекет кылып жашашыбыз керек деген чакырыктарды кайра басым кылып атат. Ага биз карама каршы айтып атабыз азыр бүгүнкү күндө. Жок, биздин мамлекет андай эмес. Биздин мамлекет светтик мамлекет.
демократиялуу мамлекет, укуктук мамлекет эң башкысы. Биз ошол нерселерди сактайлы, өзүбүздүн баалуулуктарыбыз бар деп атабыз. Кандай баалуулуктарыбыз? Бир да мисал үчүн биз берип атабыз мисал. Кайсы өлкөдө азыр халифат мамлекет бар дүйнөдө? Аналыгы жок. Халифат деген мамлекет жок. Бирок ошол диний сабатсыздыктын негизинен ошого мүчө болуп, же болбосо ошого радикалдашып, ошол пикирди, ошол идеологияны кандайдыр бир деңгээлде колдоп жүргөн кишилерден сурасаңыз, Сауд Арабия халифат мамлекет деп айтат. Сауд Арабия халифат мамлекет эмес да. Ал жерде кадимкидей эле өздөрүнүн монархиялык башкаруу системасы бар. Эми аймактын жаштары башында биз айтып жүргөнбүз. Биз түштүк аймагын айта берсек, түндүк аймакта буну массалык маалымат карап жатып, ошон үчүн сиздерге дагы айтып атам да. Биз азыр түштүк аймагында көп десек, түндүк аймактагылар бизде жок экен деп туруп, подпольно алар өрчүп баштап атат да. Негизи баягы сиздер менен биздин ортосунда арабызда калсын, мен айтайын. Түштүк аймагында ушул Хизбут Тахрир менен Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү да көбүрөөк ушул жакта. Түндүк аймагында Якын Инкар, Үсүк көл, Нарын аймагында. Бул Якын Инкарлар кимдер? Жана билесиздер, даватка чыгып жүрүп, медицинадан баштаткан, билим берүүдөн баштаткан, прививкадан баштаткан, даватчыга чыкканда мен мамлекеттин мыйзамына баш ийбейм. Даватка чыгып атканда мага справка кереги жок. Пайгамбардын убагында справка болгон эмес. Мен өзүм билем, кимге даже муфтиятка баш ийбей калган. Ошол кыймылга мамлекет тарабынан ага тыюу салынды. Бирок тыюу салуу менен маселе дагы чечилбей турганын дагы бир жолу көрүлүп атат. Эмне үчүн? Биз алакандай көрүп жүргөн ошолорду радикалдашуу убагында алып кала турган мүмкүнчүлүгүбүз болуп жүргөн убакытта биз аларды тыюу салып койдук дагы азыр бардыгы подпольяга кирип кетти да. Эми ар бирин сууруп чыгып күрөшүш керек методко айланып атат да. Негизи башында биз мүмкүнчүлүк болушунча аларды көрсөтүп, барып аткан жолуңуз туура эмес деп айтпага мүмкүнчүлүгүбүз болуп аткан да. Азыр эми алар подпольяга кирип кетти, алар менен индивидуально, жеке күрөшүш керек болуп атат да. Мурун жалпы алар кайтып аттып эле. Салафизм Кыргызстанда тыюу салынган эмес, эми Тажикстанда, Өзбекстан, Казакстан, Россияда салафизмге тыюу салынды. Кыргызстан эмнеге салбайт? Экинчи сурасы, ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин арасында диний багыттарга мындай оогон адамдар байкалабы, кызматкерлер же байкалбайбы? Жакшы суроо, рахмат. Салафизм бардык эле мамлекеттерде тыюу салынган. Анын ичинде биздин мамлекетте дагы тыюу салынган. Кайсыл салафизмге? Биз бөлүп койдук аларды. Умеренный салафилер, жихади салафилер деп. Жихади салафилер кимдер? Жанагы сиздерге айтып өткөн 19 экстремисттик террордук уюмдун 90% жихади салафилер. Алар кимдер? Алар ошол жактагы Сириядагы болуп аткан ИГИЛ менен байланыштуу болгон уюмдар жардыгы, көпчүлүгү. Демек алардын идеологиясы ошол жакка багытталган. Экинчиден, умеренный салафи деп эмне үчүн айтабыз? Бүгүн Сауд Арабиянын диний чөйрөдөгү саясаты салафилик да. Сауд Арабия мамлекетинин диний чөйрөдөгү саясаты салафилик. Алар менен биздин дипломатиялык мамилелер бар.